20 бөлүм. Ынталуу көз караш анын буйруктары. Ал өзүнүн чарбасына көз салат, бекер тамак жебейт. Накыл сөздөр китеби 31-бөлүм 27-аят. Бүгүн кечке эмне иш кылдың? Менин сүйүктүү күйөөм күн сайын жумуштан келгенде ушул суроону кубанычтуу үн менен сурачу. Ал үйгө келгенине кубанып, бир аз да болсо баарлашуу мүмкүнчүлүгүнө ыраазы болуп, жым болгон көңүлүн мага бурчу. Оор жумуш күнүнөн кийин ал менин күнүм кандай өткөнүн билгиси келчү. Анын чын жүрөктөн чыккан кызыгуусу мага жагымдуу эле. Бирок ошол эле учурда менин жүрөгүм тез-тез согуп кетчү. Себеби мен билбеген бир себептерден улам "Мен бүгүн эмне кылдың?" деген суроонун "кылдың" деген сөзүнө менин ойлорум чалынып жаткандай сезилчү. Жым менден бир күн бою кылган ишимди биринин артынан бирин айтып берүүмдү талап кылбаса да, мен ошол замат кылган иштеримди эстөөгө аракет кылып, автоматтык түрдө мен эмне кылганымды так айта албайм. Бирок эртеден кечке чейин бир да жолу тынч отурбаганымды билем, деп жооп берчүмүн. Убактымды ушундай жол менен колдонуп жатканым өзүмө да жакчу эмес. Бирок мунун баары Кудайды сүйгөн керемет аялдан алган сабагыма чейин болгон. Бул сабактар убактымды туура колдонуу, жашоомду башкаруу жана үй тиричилигин алып жүрүү жөнүндөгү сабактар эле. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял өзүнүн чарбасына көз салат, бекер тамак жебейт. Бул аяттагы акылмандык мен эмне кылуум керектигин жана эмнени кылбашым керектигин айкын көрсөтүп, башкача айтканда, өмүрүмдө жете турган эки тандоого алып келди. Башында жагымдуусу баарына көз салуу менен. Өзүнүн уулуна, аны менен бирге бизге да Теңирдин алдындагы сулуу аялды сүрөттөөдө Лемюэл падышанын энеси мындай дейт. Ал өзүнүн чарбасына көз салат. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аялда кызматчыларды жалдоого мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ал үйүн өзү башкарып, өзү карап турган. Анын үйүн андан башка эч ким башкара алган эмес. Бул анын үйү, анын үй бүлөсү, анын мүлкү. Ошондуктан бул башкарууну өзүнүн милдети катары көргөн. Уулуна тааныш болгон образды колдонуу менен энеси анын болочок жубайын күзөтчү катары сүрөттөп жатат. Күзөтчү баардыгын ынталуулук менен байкап, шаарды же талааны кайтарып көз салып турат. Лемуэл падыша шаардын дубалдарында, атайын күзөт мунараларында жана бийик жерлерде күнү түнү кайтарып турган күзөтчүлөрдү көрүп чоңойгон. Алар ар дайым душмандын кол салуусун өз маалында байкап, шаардын тегерегиндеги шектүү кыймылдарды же өзгөрүүлөрдү кечиктирбестен падышага билдирүү үчүн сергек турушкан. Жаш падыша Лемуэл күзөтчү деген ким жана анын милдети кандай экенин жакшы билчү. Анын акылдуу энеси өзү да эң сонун башкаруучу, уулун үй бүлөсүнө жана үй тиричилигине көз салган. Желкесинде да көзү бар аялга үйлөнүүнү үйрөтүп жатат. Ал чыныгы күзөтчү катары башын эки жака буруп, анын көз алдынан эч нерсе өтүп кетпей тургандай болуп көз салат. Бул күзөтчү байкоочунун образы. Анын күзөттө турганын, ким келип, ким кетип жатканын байкап, өзүнө кымбат болгон үй бүлөсүн жана мүлкүн коргоо максатында өз милдетин аткарууга даяр экендигин билдирет. Ал баардыгын курч көз менен байкап, алдын ала көрө билет. Теңирдин көз карашындагы сулуу күзөтчү айым өзүнүн милдетине канчалык олуттуу мамиле кылган болду экен. Ал өз үйүндөгү чарбасына көз салат. Башкача айтканда, ал жөн эле маал-маалы менен эле баарына көз салып, же үйдөгү абанын температурасын байкап эле турган эмес. Ал ар бир нерсеге көңүл буруп, кырдаалды изилдеп, анын үйүндө боло турган ар кандай абалдын алдын алган. Сергектик жана жигердүүлүк менен ал өз мүлкүнө көз салган. Анын көз алдынан эч нерсе өтүп кеткен эмес. Түшүнүп жатасызбы?
Анын Теңирден алган тапшырмасы бул көңүл коюп байкоо, анын үйүндө болуп жаткан окуяларды билүү, адамдар үчүн жана үй үчүн кам көрүү. Бирок ал үй чарбасына эле көз салып кам көрбөстөн, аны менен чогуу бир үйдө жашаган адамдардын адаттары менен жүрүм-турумун, ким келип жатканын жана ким кайда барып жүргөнүн да кам көрүү менен көз салып турган. Еврей тилиндеги жолдор деген сөздүн мааниси адамдар дайыма ары-бери басып жүргөн жалгыз аяк жолдор дегенди билдирет. Бул жолдор талаадагы же көчөлөрдөгү оор унаанын дөңгөлөктөрүнөн калган изге окшош. Биздин керемет аял жакындарынын адаттарынын баарын билген жана алардын кичине өзгөрүүлөрүн да байкап турган. Аны эч нерсе капысынан каптап калбайт эле. Анын үйүндөгү абалдын ар бир секундасы жана ким кайсы жерде жүргөндүгү ага маалым болгон. Анын үйүнүн тышында да эмне болуп жатканын ал жакшы билген. Шаардын дубалындагы күзөтчүлөр шектүү жана кооптуу ар бир кыймылды кабарлап турган сыяктуу эле, Кудайды сүйгөн керемет аял да зарыл учурда коркунуч белгисин берген. Кырдаалдар күчөп баратканда, ал күйөөсүнө өзүнүн тынчсыздануусун билдирген. Ал ар дайым ишенимдүүлүк менен чарбасындагы мүлкүнө көз салган. Жана анын мүлкүнө анын үй бүлөсүнүн мүчөлөрү да кирген. Ал үчүн күйөөсү жана балдары эң негизги кам көрүлө турган адамдар эле. Алар анын койлору, алардын бакубаттуулугу жана ишмердүүлүгү, мына ушул нерсе үчүн ал биринчи орунда жооп берген. Анын короосуна үй чарбасы да кирген. Ал мырзайым жана кожоюн катары үй бүлөсүнүн ар бир мүчөсүнө жана кызматчыларына кам көрүп, койчу койлорун кайтаргандай кайтарган. Өзүнө кароо менен. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял өзүн абдан жакшы караган. Ал бекер тамак жебейт. Еврей тилиндеги жейт деген сөз бакубаттуулукту көрсөтүп турган жашоо стили дегенди билдирет. Бирок биздин такыба аял жашоонун башка стилин тандап алган. Ал байлыкка, ар кандай тамак менен ичимдикке чөмүлгөн жашоону тандаган эмес. Мүлкүнө ар дайым көз салып тургандыктан, анын бекер отурганга убактысы жок болчу. Анын күн тартибинде мындай кылууга орун жок эле. Ал кантип бекерчиликке каршы турду экен? Деги эле ал убакытты кайдан тапкан? Ал үй чарбасын башкаруу жана койлорун багуу менен колу бошогон эмес. Бул чындык дагы да болсо далилденип жатат. Ал жалкоолонгон эмес. Ошондуктан ынталуу көз салуу үчүн анын убактысы бар жана бардыгы жакшы болуп жатканын ал билген. Бир кызыктуу маалыматты айтып кетүүм керек. Еврей тилинде нан деген сөз секин, жай кыймылдоо дегенди билдирет. Ошондуктан ал бекер тамак жебейт деген сүйлөмдө аялдын кыймылы жай же секин эмес экендигин билдирет. Котормолордун дагы биринде жазылгандай, ал өзүнүн жашоосунда уйку жана тамак менен эле ыраазы болбойт. Мага жаккан түшүндүрмөлөрдүн бири ал жалкоолук эмне экенин билбейт дейт. Эми сиз мен эмне үчүн отуруп эс албайт экенимди түшүнүп жатасызбы? Накыл сөздөр мага өмүрүмдүн акырына чейин көрсөтмө берди. Кантип сулуу боло алам? Биринчиден, адамдар. Өз үйүңүздө жашоонун бир жакшы эрежесин эстеп калуу зарыл. Эң биринчи орунда адамдар. Андан кийин гана жашаган жер. Сиз жашап жаткан жерге караганда, сиздин үй бүлөңүздүн курамына кирген кымбат баалуу адамдар ар дайым маанилүү. Ал эми имараттар жана үйлөр адамдар жашаш үчүн курулат. Ошондуктан сиздин эң сонун милдетиңиз бул үйүңүздүн ичиндеги адамдарга руханий жактан, эмоционалдык жактан жана денелик жактан кам көрүү. Сиз үй бүлөңүздү тамак жана кийим-кече менен, так эле Теңирдин көз карашындагы сулуу аял сыяктуу камсыздооңуз керек. Бул сиздин Теңирден алган тапшырмаңыз. Азыр болсо мага жаккан Эдит Шефердин жубай, эне, чоң эне катары айткан сөздөрүн угуңуз.
Энелерге жана чоң энелерге болгон кайдыгер мамиле, балким алар өздөрү баштагандыктан жана улам жаңы муунду назик мамилеге туруктуулук менен үйрөтүүнү каалабагандыктан жаралат окшойт. Себеби адамдар алардагы бар болгон сезимдерге жооп алуусу керек. Үйдүн ичиндеги тазалык, күн тартиптер, эрежелер жана аныктоолор канчалык маанилүү болсо, сезимдер да ошончолук маанилүү. Эгерде сиз биринчи орунда адамдар деген эрежени колдонсоңуз, сиз дайыма өзүңүздүн күчүңүздү туура жерге багыттаган болосуз. Анткени бул жер максималдуу сулуулуктун жери. Адамдарга кам көрүүнүн маанилүү бөлүгүнүн бири сиздин алар үчүн сыйынууңуз. Забурда жазган адам айткандай: эгерде үйдү теңир курбаса, анда аны куруп жаткандардын иштегени бекер. Эгерде шаарды теңир сактабаса, анда сакчынын уктабай сак турганы бекер. Забур 126-бөлүм 1-аят. Жерде жашап турган кезиңизде сиздин сыйынууларыңыз аркылуу канчалаган үй бүлөлөр жардам алышканын сиз билбейсиз. Канчалаган көйгөйлөр чечилген. Себеби Теңир сизге акылмандык берип, суранычыңызга жооп берген. Сиздин чатырыңыздын астында канчалаган руханий күрөштөр жүрүп, аларды жеңип чыккансыз. Анткени сиздин жалбарган үнүңүз асмандагы тактыга жеткен. Экинчиден гана жашаган жер. Сиздин үйүңүздөгү адамдар кам көрүү менен курчалганда, сиз көңүлүңүздү үй чарбаңызга бурсаңыз болот. Менин иш столумдун үстүндө 1861-жылы басылган эски чоң том жатат. Сей Опус үй чарбасын башкаруу тууралуу жазылган Битонун китеби. Мага бул китепти Шотландияда жашаган досум берген. Бул китептин 1125 бетинде малды өстүрүү, тандоо жана союу тууралуу маалымат жазылган. Ошондой эле кантип кийинүү жөнүндө, этти сатуу жөнүндө, азыктарды кышка даярдоо жөнүндө жана 19 адамга жете турган тамакты кантип бышыруу керектиги жөнүндө да маалыматтар бар. Мында ашпозчулар, үй кызматчылары, араба айдоочулар, кир жуугуч аялдар, тарбиялоочулар жана башка үйдөгү ишти аткарып жаткан адамдар өздөрүн кандай алып жүрүүсү керектиги жана алардын милдеттери жөнүндө да маалымат берилген. Анын ичинде медицина жана юриспруденция тууралуу да маалымат бар. Бул китеп өзүнүн үйүндөгү чарбасына көз салууну каалаган аялдарга жазылган. Биз Кудайдын сулуу аялдары, үйүбүздөгү эмнелерге көз салуубуз керектиги тууралуу мен көп ойлондум. Азыр болсо менин колумдан чыккан тизмени сиз менен чогуу бөлүшкүм келет. Себеби сиздин тизмеңиз да Битон жазгандардан айырмаланат деп ишенем. Накыл сөздөрдүн 31-бөлүмүндөгү аял сыяктуу эле, мен да үйүмдөгү болуп жаткан нерселердин баарына көз салам. Адамдарга, жашаган жерибизге, финансыга, тамакка, кызматчыларыма жана кийим-кечеге көз салам. Мисалы, азыр ушул мүнөттө менин кир жуугуч машинем, кир жуугуч кызматчым өчүп калды. Жана дагы азыр мен суу чачыраткычтагы сууну азайтып койдум. Менин бакча кызматчым. Эшиктерди жаап, үйүмдү салкындаттым. Эшикте азыр август айы. Автоунаамды текшертүүгө алып бардым. Айдоочум менен бирге. Жана эртең мененки тамакты күйөөм менен чогуу жедим. Тамактануу жана сүйлөшүү убактысы. Мен 2 кызыма тең электрондук кат жазып жөнөттүм. Үйдүн ичи иреттелген. Салык төлөмдөрү төлөнгөн. Почта өкөгүндөгү каттар алынган. Телефон чалган адамдардын баарына кайра чалып сүйлөштүм. Жана бир күндүк жумуштарымдын тизмеси даяр. Мен Теңир менен жолуктум. Ал менин жүрөгүмө дем берип, түйшүккө толгон дагы бир күндү башымдан өткөрүү үчүн күч берди. Азыр саат эртең мененки 11:30. Жана ушул иш күндүн 1-мүнөтүнөн баштап үйүмдү жана үй бүлөмдү туура жолго салууга аракет кылып жатам. Кэтрин менен Кортни кичине кезинде да менин ар бир күнүм жогоруда айтып кеткен тартип менен өтчү. Бир гана айырмасы,
Мен кыздарымдын үй жумуштарын аткарып жаткандыгына да көз салып турчумун. Ушундай кылуу менен мен Кэтрин менен Кортнини өздөрүнүн келечектеги үйлөрүн башкарууну үйрөтүү үчүн үйдү иреттөөгө, тамак бышырууга, дасторконду жасалгалоого, итке кам көрүүгө, короону жыйноого, кир жууганга, кийимдерди үтүктөөгө жана ордуна коюштурууга убактымды жана күчүмдү жумшап үйрөтчүмүн. Мен тазалыкты сактоонун атайын тартибин үйрөттүм. Тиштерин тазалоо, мектепке өз убагында баруу жана баштыгындагы түшкү тамакты алуу. 6 же 7 саатты үй жумуштарына арнап, мен акырында китеп жаза баштайм. Жана Джим менен чогуу тамактануу үчүн гана бир азга жазганымды токтото турам. Андан соң дагы бир жолу кечинде анын унаасын оңдоочу жайдан үйгө алып келем. Кечки даярдыктар жана кээде уктоонун алдында кат жазууларга 2 сааттай убактымды коротом. Бирок албетте, мен тоокту мойнун бурап союу милдетинен кутулгам. Менин бир күндүк планымды окуп чыгууга сиздин убактыңызды алып жатканым үчүн кечириңиз. Мен сиздин бир нерсени түшүнүшүңүздү каалайм. Үй чарбага, үй бүлөгө жана үй иштерине көз салуу башка да көптөгөн иштерди камтыйт. Жумуштагы эч кандай милдетиңиз үй бүлөңүз менен үйүңүздүн артыкчылыгынан жогору болбошу керек. Мен үйүмдөгү адамдарга жана үйүмө кам көрүп бүткөндөн кийин гана китеп жазууга отурам. Мен үчүн буга бир күндө 8 саат кетет. Менин жазуучулук жана мугалимдик ишим үй чарбасына кам көрбөй коюуга эч кандай себеп болгон эмес. Бул сиз үчүн да ушундай болушу керек. Жумуштан тапкан кирешеңиз үй бүлөңүзгө жана үйүңүзгө болгон сүйүү менен кам көрүүңүздү эч качан ордун толуктай албайт. Теңирдин көз карашындагы сулуу аял анын үйдү башкаруу ыкмасы эң мыкты экенин билет. Көптөгөн үйлөр азыркы күндөрдө 3 сменада иштешет. Атасы түнкү, апасы күндүзгү, балдары болсо өздөрү менен өздөрү деген тамаша сөз сиздин Теңир үчүн куруп жаткан эң сонун үйүңүздүн эч качан ачуу чындыгы болуп калбашы керек. Кудайдын сулуулугуна умтулган жүрөк менен, убактыңызды бир аз да болсо уюштура билүүңүз менен жана бир күндүк планыңыз менен сиз жашоодогу ар кандай кырдаалдарды жеңе аласыз. Сулуулукка чакыруу. Балким сизге бул анча деле жага бербестир. Бирок сиздин үйүңүз чындап эле сиз көз сала турган баалуу жер. Сиз убактыңызды өткөргөн жана күчүңүздү жумшаган баалуу жер. Мен эмне үчүн бул тууралуу айтып жатам? Анткени сиздин үйүңүз бул кичинекей дүйнө. Андагы аткарып жаткан сиздин ишиңиз түбөлүктүү, терең маңыздуу жана өзгөчө баалуу иш. Сиз билишиңиз керек, үйүңүздө аткарып жаткан сиздин ишиңиз бул сиздин Теңирге болгон маанилүү кызматыңыз. Мен сизди өзүңүздүн кичинекей дүйнөңүздөгү кызматыңыздан рахат алыңыз деп чакырам. Бул кичинекей дүйнө сиздин үйүңүз. Кичинекей дүйнө. Бүгүн мен кайсы жерде эмгектенем, кымбаттуу Теңирим? Менин сүйүүм кенен агып чыгат. Ал мага жооп бергенин угуп жатам. Сен бул кичинекей дүйнөнү көрүп турасыңбы? Аны мага тартуула. О, жок, муну эмес. Менин ишим кандай кылынганы маанисиз. Эч ким муну байкабайт дагы. Бирок бул кичинекей дүйнө мен үчүн эмес, деп жооп кайтардым мен. Ал сүйлөп жатканда анын үнү жумшак жана боорукер. Ал мага жагымдуу үн менен жооп берди. Менин балапаным, менин жүрөгүмдү карачы. Сен эмгектенгениң алар үчүнбү, же мен үчүнбү? Назарет кичинекей дүйнө болгон. Галилеяда ушундай эле кичинекей дүйнө болгон.